дыйкандарга эң көйгөйлүү болгон айыл чарбасын өнүктүрүү 12 долбоору боюнча кредит. Кредитти ушул сиз өз көзөмөлүңүзгө алып туруп, райондогу банктарды ал жерде чындыгын айтканда жана электронный очередь деп коюп туруп, бирок башка дагы мүмкүнчүлүктөр менен алып кеткендер болуп атат. Эми айыл жеринде билесиз да өзүңүз. Бирөө алса экинчи адам сөзсүз угат. Ошондо мындай тыкыр көзөмөлгө алып, теңдик, адилеттүүлүк болсо жакшы болот да. Ошондо бир аз саат 5-те ВКС болот. Ошол акимдер менен анан кийин Айыл банк жана РСК банктын өкүлдөрү да катышат. Мен азыр талап кылып атам. Ошо ВКСте райондун акимдин жанында Айыл банк менен РСК банктын ошо райондогу өкүлү да отурсун деп, ошолорго сизге айткан тапшырмаларды айтабыз. Бакыт Эргешевич, эң дагы бир көйгөйлүү маселе үрөөнчүлүк чарбалар. Мен буга чейин да сиздин адистериңиздерге айткам, Кара Суу районундагы үрөөнчүлүк чарбалардын бирөөсү дагы мындай талапка жооп бербейт. Алар жөн эле сырттан келген уруктарды сатып отурган киоск болуп атат. Ошону жеке көзөмөлүңүзгө алып, мүмкүнчүлүк болсо чогуу деле барып туруп бир айланып көзүңүз менен көрүп келсеңиз, анан өзүңүз оюңузду айтмаксыз да. Ошого бир убакыт таап, бир жеке кыдырып келгенге кандай дейсиз? Макул, макул. Мен азыр ушу үрөөнчүлүк чарбаларга азыр бул жерде департаментке дагы айтып атам. Үрөөнчүлүк чарбаны карасам, будай, арпа, пахта, ошо окшогон үрөндөрдү иштетип атабыз деп, мен азыр мындай бир тапшырма берип атам. Көп пайдап келе турган үрөндү же көчөттү алып келип отургузайлык, иштейлик ушу боюнча. Анткени бир эле мейли импорт болсо, көп пайдап келе турган үрөн болсо, импорт алып келип дагы биздин бул жерде акклиматизация кылып, адаптация кылып, бул жерде иштеткин дагы, анан кийин сен элге көрсөткүн. Мына мен 5 гектар же 1 гектар септим, мына мындай жакшы үрөн чыгат экен, түшүмү бар экен, бул жерде мынча пайда тапса болот экен деп, ошону тапшырма койдум. Анан жогоруда айтып кеттим, үрөөнчүлүк чарба жоопкерчиликти алыш керек. Кимге саттыбы, ага биз дотация берип атабыз. Бирок саткандан кийин дыйкан алган, анын түшүмү кандай болду? Бул жерде азыр мына департамент жетекчиси отурат, Бакыт деген. Ошол угуп атат ал бар сөздү. Ошол сөздөрдү мен айткам. Эгерде буну аткарбаса, анда жумуштан кетет. Мына ачык айтып коеюн. Мен азыр бир дагы адамды министерстводон жумуштан кеткиле деп айткан жокмун. Ушулар менен иштеп келатам. Бирок мен тапшырмаларымды аткарбаса, сиздердин айтканыңардын ой пикирлерин эске албаса, анда биздин кемеде бирге болбойт да, мындай айткандай. Рахмат. Ошо сиз айтып аткан адис Бакыт жакшы билет. Кээ бир үрөөнчүлүк чарбалар менчиктештирилип кетүү коркунучунда турат. Мамлекет өзү ээгадар боло албай атат. Ошондо бир көзөмөлгө алып. Кайсы экен ошол үрөөнчүлүк чарба? Ал өзү мамлекеттик, анан ошонун ичинде. Рахмат.